Салам достор, бүгін біз Кореядағы ең бийик имараттың жанына келдік. Бұл Lotte Tower World болып есептелет. Бұл имарат дүниедегі ең бийик имараттардың қатарына кіреді. Бийиктігі 555 метр, 123 этаждан тұрады. Бұл имараттың içinde офистер, магазиндер жана апартаменттер жайгашкан. Азыр кирип, ең үстүнкү этажына көтөрүлөбүз. Бұл зданияның құрылышы 11 жылға созылып кеткен. 2005 жылы башталып, 2009 жылы тоқтатып қойышқан. Себебі жақын жердегі аэропорттар бар, ал жердегі самолеттерге тоскоолдук болуп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн бир аз токтолуп калган. Бирок кийин кайра оң чечим чыгып, кайра курулуш улантылган. 2016 жылы аяктаган курулушу. Бұл Lotte компаниясы аябай чоң болуп эсептелет бул Кореяда. Себеби бул монополист компаниялардын катарына кирет. Бұл эле жанында Lotte Castle деп бул жакта да имараттар жайгашкан. Маңдайында дагы Lotte департаменти, Lotte отель, Lotte парктары бар жайгашкан. Бардык тармактарга кирген. Курулуш, тамак аш өндүрүү. Булар көп тармактарда иштейт. Ошол эле бизге белгилүү болгон чокол пайдадагы ошол Lotte чыгарат. Достор, биз ишине кирдик. Бул биринчи этаж. Биринчи этажда дүйнөгө белгилүү болгон брендтер жайгашкан. Rolex, Louis Vuitton. Бұл имараттагы 6 этаж ылдыйды көздөп кетет. Жердин астында 6 этаж бар. Туристтер көп келет бул жерге. Көбүнчөсү очередь болот, азыр очередь жок. Адам аз экен, аз кирип көрөбүз. Билетти алдык. 2 адамга 46 000 вон болду. Бүгүн скидка экен. Балдар менен келгендерге мындай шарттар түзүп коюптур. Бул жерде бесплатно коляска алып, үстүгө көтөрүлсөң болот экен. Ичине кирдик. Коридор экен. Бул жерге киргенде сурайт экен. Сүрөткө түшүп, ошол жерден алып кетсе болот экен. Бизди дагы чагылдырат экен. жерде адам отырып biraz kim olursa da болады екен. Бул жерде дүйнөгө белгилүү болгон кино актерлордун сүрөттөрү бар экен. Бул жерден мен Брэд Питт менен эле Один домадагы преступник бар го, вор. Ушуну эле тааныдым. Титаниктеги байкебизди да тааныдым. Стрелка көрсөткөн боюнча коридор менен кете берет экенбиз.
качан көтөрүлүшүбүз белгисиз. Ушу адамдардын артынан эле кетип атабыз. Burada ушундай кызыктуу бар экен. Декорация кылып. Biz азыр лифтке келдик. Очередь күтүп атабыз. Лифттин ылдамдыгы ушунчалык тез болгон үчүн бир канча мүнөттүн ичинде 123 этажга көтөрөт. 총 555m의 높이를 스카이 셔틀 초속 10m 속도로 이동하시겠습니다. 한국의 중심, 서울의 아름다운 전경과 랜드마크를 즐겨보세요. You're about to travel 555 meters at speeds of 10 meters per second on our sky shuttle. At the heart of South Korea, we hope you enjoy Seoul's breathtaking cityscape, as well as our landmark building. 하늘이 새로운 세상에 오신 걸 환영합니다. Welcome to a whole new world in the sky. Bir минутага жетпей 117 этажга келдик. Бул жерде ушу кичинекей кинотеатрга окшош, келип отурса болот. Сеулдун көрүнүшү. Бүгүн бир аз туман экен, ошон үчүн жакшы көрүнбөйт. 5 километр гана көрүнөт экен бул. Анда эмесе, бул жерде мындай аппараттар турат, сүрөткө түшсө болот. Бул жерге турат, турсаң баштым. Üstüde kamera. Cheese. Бул жерде мына Star Bridge деген бар экен. Бул имараттын башында ушундай ачык жер жайгашкан, андай ачык жер. Ушундай экипировканы кийип туруп, коопсуздук үчүн антип көрсө болот, чыгып. Бул жерде баалары 96.000 вон экен бир адамга.
Ошол жөнүндө видео бар экен бир аз. Кантип чыгып, кантип көрсө болот. Атай кийимдерди кийип алат. Жүз 18 этажга көтөрүлөлү. Бул жерде да сүрөткө түшсө болот. Мындай робот фотоаппарат. Бул жер стеклянный пол. Ушинтип элдер ар кандай позада сүрөткө түшүп атышат. Бул эң белгилүү Хан дарыясы. Бул Кореяда дагы эң белгилүү түстөрдүн бири бул жашыл свет. Крышалардын бардыгы жашылга боелгон көпчүлүгү. Эмне үчүн деген болсо, бул жашыл свет суу отурбайт экен. Водоотталкивающий болуп эсептелет. Ошон үчүн көп жерде ушул красканы колдонуп, ушул боешот. Заводдордун ичинде полдор дагы көпчүлүгү ушундай түстө боелгон. Бул Сеулдун райондору аябай жыш жайгашкан. Сеулда 10 миллиондон ашык адам жашайт. Бүткүл Корея боюнча 55 миллионго жакын адам жашайт. Бул фотозонага биз дагы сүрөткө түшүп койбосок болбойт. Бул да имараттын экинчи тарабы. Бул жакта да райондор аябай жыш жайгашкан. Бул жерде мына информационный таблолор бар экен. Бул азыр 119 этажга чыкты. Бул жерде ар кандай зоналар бар. Сүрөттөрдү чыгарып турат. Карикатура. Бул мастер. Азыр балконго чыгабыз азыр. Biz 120 этаждабыз, 486 метр экен. Бул жер уже ачык. Таза абамен дем алсаңар болот деп жазылган. Ар бир этажда туалеттер бар, бесплатный, но төлөштүн кереги жок. Бул жерде мусорный бактар бар. Мусорларды сөзсүз сорттош керек. Бул жерде бардык сувенирлер ушул имараттын темасында. Мындай кепкалар бар экен. Ушундай эмесмен. Басы 9.000 вон. Да, шопер сумкалар бар экен. Эки расцветкада. Басы 25.000 вон.
турат экен. Мына бул жерде сувенирлерден башка толстовка да сатып алса болот экен. Толстовка, кийим-кечек, полотенце, да сумочкалар бар экен. Бул сумка 15 000 вон. 52 000 вон. Ушундай Сеулскайдын тематикасы менен толстовкалар бар экен. Бул жер 122 этаж. Бул жерде кафелер жайгашкан. Yeah, food Kafelerin bağları. Бұл ең ақырғы этажға, 123 этажға. Ал жерде ресторан бар. Бұл жерде премиум ресторан бар. Бұл жер ресторан, біз азыр орозу болгон үчүн ресторанга кирип көрсөтө албайбыз. Эмне жеп, эмне ичти. Менюсун гана көрсөтүп берели. Кофелер 14 000, 15 000, 17 000 вондон турат. Чайлар 15 000 вондон турат экен. Традиционный корейский чай 15 000. Бул жакта арак шараптар да бар экен. Жөнөкөй суу 1,5 литр 10 000 вон. Шампанскийлер бар экен, эң кымбат шампанскийлер бар экен. Дом Периньон 400 000 вон. Бул тамак аштары. Орта эсепте 26 000, 25 000ден жогору экен. The city's spectacular lights. Достор, анда бүгүн Seoul Sky'га болгон экскурсиябыз аякталды. Биз азыр 1-этажга түшүп келдик. Биз мына азыр чыгып калдык. Бул жерде катаң сүрөт заказ кылса болот экен. Бир сүрөттүн баасы 15 000 вон, 18 000 вондон жогору экен. Ошол үстүнкү этажына чыгып, ошол жерде сүрөткө түшүп, чыгарып берет. Өзүңөр менен алып кетсең болот. Экскурсия бүтүп, азыр мына эшикке чыктык. Таза абага чыктык. Бүгүн как раз сакуралар гүлдөп баштаптыр. Азыр анча-мынча сакураларды карап көрөбүз. Сеулда уже гүлдөп баштаптыр. Элдер бүтүп, сүрөткө түшүп жүрүшөт. Cherry blossoms bloom, sweep them with a broom, like snow in spring. Wildfires large and rusty engine parts, you make them sing. The air through autumn leaves
экскурсиябыз аякталды достор. Сиздерге жакты деп ойлойбуз. Эгерде сиздерде blossoms fell Кореядагы жашоо in June. анда башка видеолордо көрүңүздөр. Эмки видеордо La da 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 da.